Урматтуу командам, мен силерге азыр жаңы версия менен адам мен азыр бул жерге жөнөтүп койгонмун. Ссылка ушул ссылка менен киребиз. Кенде спонсор турат Курманбек Масалбеков деп. Бул менин экинчи логиним. Өзүңөр ушул жерде ваш спонсор деп көрүнүп турасыңар ачканда эле. Бул жерге укажите ваш email дейт. Ошо уланып аткан адамдын emailин улайбыз. Так, Айбек Калыков. Так, текшерип коебуз. Айбек Калыков 92 @mail.ru деп туруп, мында карайсыңар, я не робот жок болсо сразу подключиться сейчас деген басасыңар. Я не робот деген бар болсо, анда эме аласыңар. Мына бизге уже сразу кат келди. Мында үстүн карасак келди. Поздравляем деп. Ошол почтага сразу киребиз. Автоматически келди. Эми бул жерден мындай кылып туруп ылдыйын карасаңар, ылдыйда ваш спонсор деп жазылып турат. Дани Масалбеков деген ушул менин экинчи телефонумдагы логин бул. Ушул менмин кыскасы. Дани Масалбеков. Мына силерге кат келди, сразу көрдүңөрбү? 3 минутага жетпей келди. Эми бул жерден биринчи анкетаны толтурабыз. Активировать вайти деген үстүн басабыз. Басканда кийинки баракча чыгат. Кийинки баракчадан биз үстүндөгү глобус деген жазуунун жанындагы 3 сызыкты басабыз. Басканда бул бет чыкты. Бул беттен профиль деп жазылып турат, көк менен көрдүңөр, профиль деп жазылып турат. Ушул профиль деген үстүн басабыз, көк менен жазып турган. Үстүн басканда бизге персональный данные деген чыкты, көрдүңөрбү? Персональный данные. Бул жерден имя жазабыз. Айбек. Так, фамилия Калыков деп толтурдук. Так, гендер деген жерге мужчина деп белгилейбиз. Дата рождениясын. Так, май 5-май. Жылыңарды 83-төн жогору кылып койгула. Себеби жашыңар 35 жаштан жогору болсо, компания жакшы төлөп берет. 78-жыл деп коебуз. Мына. Окей деп басабыз. Басканда мына көрдүңөрбү? Көңүр жалып атса атасыңар, 2018 өзгөрбөй атат деп. Кайра басабыз, кайра очистить кылабыз. Очистить кылганда эч нерсе жок болуп калды. Кайра дата рожденияны басып, тууган күнүбүздү 5-майга оңдойбуз. 78-жыл 5-май. Эми окейди басабыз. Басканда коюлуп калды, көрдүңөрбү? Логин деген жерге эч нерсе жазылбайт. Ал жерге эч нерсе жазбай, сохранить деп коебуз. Вот, астында азыр сохранено деп чыгат. Чыкты, сохранено деп. Алдында дагы 2 анкета бар, ал жакты толтурбай эле коебуз пока. Бул жакта көрдүңөрбү? Акча алып баштаганда финансы З'тен башталган номерлерди жана башкаларды жазабыз. Эми бул жерден чыгабыз. Биз сохранить этип алдык данныйды. Эми глобуска киребиз. Так. Сохранить этип алдык. Азыркы биз активировать вайти деген жерге келген катты көчүрүп жазышыбыз керек. Муну скриншот кылып алабыз. Эми биз глобуска киребиз. Глобуска кирип туруп, email или логин деген жерге өзүбүздүн логинибизди жазабыз. Айбек Калыков. Айбек Калыков 92 @mail.ru. Так, @mail.ru жаздык. Эми паролубузду жазабыз. Туура кылып жазгыла. Сегиз ДАД. Анан 0 узун болуп тургандар 0 болот. Ошо 0 менен 10-у көңүр адаштырып атасыңар. 5 Б FF Д менен Бны да көп адаштырып атат. Ошону дагы адаштырбай жазгыла.
Так, войти кылдык. Логин менен паролду туура жазсаңар, кирип кетесиңер. Вот, кирдик биз уже, көрдүңөрбү? Ушинтип кирип кетсеңер болот. Анкетаны толтургандан